премьер-министр, урматтуу өкмөт. Мына жана адам ооруп атабы же ден соолугу жакшыбы текшериш үчүн врачтар анализ алат. Соясын текшерет, сахарын текшерет, холестерин текшерет, креатинин текшерет. Анан баары норма болсо норма, норма болбосо ден соолугу начар адам деп айтылат. Экономиканын акыбалын билиш үчүн адамзат окумуштуулар макроэкономический показатель деген анализди ойлоп тапкан. Ошо макроэкономический показательдерди карасак, бүгүн баары жакшы эмес. Ошондуктан силер жана экономика жакшы, баары жайында дегени бул чындыкка дал келбейт. Мына экономикалык көрсөткүчтү аныктаган макроэкономиканы карайлы. Экспорт 2 миллиард. А экспорт акыркы 4 жылдарда бир эле динамикада келип атат. Өзгөргөн жок, 2 миллиард. Импорт сырттан келген 5 миллиард, 5,5 миллиард. Мына акыркы 4 жылда динамика ушул 5,5 миллиардка чыгып баратат. Бул отрицательный сальдо, бул жана анализде эле экономикада жакшы эмес деген белгини берет. Импорттун азайышынын көбөйүшүнүн себеби бул биздин өндүрүшчүлөр конкуренцияга чыдабай атат. Бизде өндүрүш жок. Biz sırtkı öndürüşçülördü bagып atабыз. Мына сырттан келип атат. Бардык товар сырттан келип атат. Bir айта турган bir маселе барбы? Bir инвестор барбы? Bir крупный bir инвестор келип, жумуш орун түзүп, bir ишкана ачып, миллиондогон долларды салган bir инвестор айткылачы, бул инвестор, бул компания деп. Бирөө да келе элек. Акыркы жылдарда. Тескерисинче отток капитала сыртка кеткен. Силердин данный боюнча 400 миллион доллар отток капитала деп мына өзүңөр берген кагазда жүрөт. Улуттук банкта боюнча. Өзүңүз айттыңыз, 90 миллиард 18 жылы чыкты, 450 миллиард доллар 19 жылы чыкты. Мына отток капитала деген ушул. Өндүрүш өсүш үчүн бир чоң инвестор келиш керек да. Инвестор келек. Демек, инвесторлор мыйзамга ишенбейт, сотко иштенбейт. Биздин мамлекеттин инвестиционный климат түзүп берген шартына ишенбейт. Ошон үчүн инвестор келбейт да. Мына силер өзүңөр берген кагаздарда Мухаммед Дүйшекеевич, 25 миллиард инвестиция деп жазыпсыңар. 25 миллиард инвестиция эмес. Ал подмена понятий. 25 миллиард бул жана урматтуу депутаттар, биз уламдан улам ратификация кылып аткан карыз менен грант. 25 миллиард биз жакында карыз алабыз, анан эл аралык институттардан грант алабыз. 70% карыз, 30% грант. Ошону силер инвестиция деп жазып, кээрлериңер мактап атасыңар. Ой, сонун болот турбайбы? Инвестор келелек, инвестор жок. Отток капитала 400, жумушсуздук 19%, эксперттердин айтымында 23%. Инфляция 3,6, өсүш 5 деп атасыңар. Бирок инфляцияны жоон тери менен эл сезип атат, он кымбаттады, билет кымбаттады, баардыгы кымбаттады. Инфляцияны биз сезип атабыз. Бирок өсүштү сезбей атпайбызбы? 11 миллиард кошумча дейт. 11 миллиард жанагы гранттардын эсебинен кошумча болуп атат. Эми эң орчундусу бул контрабанда. Мына бизде ВВП 660 миллиард сом ВВП. Ошо дүң продукциянын 37% теневой, көмүскө экономикада. Бул деген сөз, Дүйшекеевич, Мухан Дүйшекеевич, бул деген сөз 180 миллиард теневой экономикада. Андан биз салык мамлекет канча албай атат? Примерно 48 миллиард сом биз жылына ошол теневой экономиканын айынан албай атабыз. Ал эми ошол теневой экономиканын львиный доля деп коет го, эң чоң долясы бул контрабанда. Контрабанда ар бир 4-чү литр бензин контрабанда. Ар бир 5-чи пачка сигарет контрабанда. Эми ошо контрабанда деген бул бир мафия экен да. Жылына мамлекетке 500 миллион доллар жылына мамлекетке зыян тийгизип атса, ошол контрабанданы токтоткула. Контрабанда менен аеосуз күрөшкүлө. Эгерде контрабанданын мафиясын алыңар жетпесе, анда ачык айтып кеткиле, элди да өзүңөрдү кыйнабай. Мына бүгүн айткан цифровизация. Ошо цифровизацияны эртелек койгула. Контрабанда баарыбыздын бюджеттин канын ичип аткан бүгүн контрабанда. Контрабанданы жеңсеңер, мына силерге орден бериш керек. Контрабанданы аягына чейин күрөшкүлө. Биз жардам беребиз. Анан кечээ мына контрабанданы сындаган блогерди алып барып камап салдыңар. Контрабандисттерге алыңар жетпей атат. Эми ошол блогерди камап не кыласыңар, мен ошого түшүнбөйм. Ал болгону контрабандисттерди мамлекетти сындачу экен. Анда парламентти деле күнүгө сындашат. Ошолорду камайлап эмертең эми. Ошондуктан ушул качан түшүнөбүз? Камаган сайын, репрессия кылган сайын, куугунтуктаган сайын чыңалуу жаралат. Элдер жан дүйнөсү менен каршы чыга баштайт, анан бир күнү жарылуу болот.
Анан бүгүн омбудсмен менен пытка барса кийирбей коюптур. Эми алар силерге башыйт да. ГКМБ силерге башыйт, МВД силерге башыйт, Финпол силерге башыйт. Контрабанда менен аёсуз күрөшкүлө. Алыңар жетпесе ачык айткыла. Анан дайыр маселе. Мына 11 миллиард сом, мына быйыл бюджетке кошумча деп атабыз. 11 миллиард сом кошумча. Бул эми аз да, 11 миллиард кошумча быйыл болду деген бул мактана турган цифра эмес. Эси инфляция 3-6 болуп атса. Теневой экономика мына бирибиз айтып атабыз 37 деп. Теневой экономиканы кээ бирлер 40% деп атат. Мукан Дүйшөкеевич, эгерде сиз билекти түрүнүп алып теневой экономиканы жеңсеңер, мына ушул өкмөт, күч органдары жеңсеңер, хотя бы 50% азайткылачы, ошондо бир экономикага кандай салымы болор экен. Анан карыз боюнча, урматтуу өкмөт, биз улут өзүбүздүн коммерциялык банктардан 14%ке кредит алып атабыз. Ал жанагы бюджеттин тешигин жабыш үчүн эле банктардан, мына ар кайсы коммерциялык өзүбүздөгү банктардан 14% менен кредит алып атабыз. Эми бул уят да, бул болбойт да. Биз ошолорду багабыз бем, ошо улуттук коммерческий банктарды. Мына быйыл эле 12 миллиард ошолорго, бир жылда ошолорго дивиденд анан основной сумма төлөйт экенбиз. 12 миллиард деген бул 150 миллион доллар да, бул 150 мектеп. Биз 150 мектептин акчасын коммерческий банктарга процентин анан основной суммасын жабабыз деп жылыга төлөп атабыз. Коммерческий банктарды багып атабыз. Өкмөттө бир акча керек болсо эле, силер ошол коммерческий банктардан жанагы ала коюп атасың, келе беребиз деп 14% менен. Эми ошону токтотуш керек да, коммерческий банктардан алганды токтоткула. Бул эң чоң цифра да. Жылына өзүбүздүн сырттан эл аралык финансовый институттардан 400 миллион сагалап сурап жүрөбүз дагы, жылына 150 миллиард сом доллар коммерческий банктарга берип атабыз. Ошону токтоткула.